Apam kan ture ne güzel. Ne aytayın. Keler karap turvade fundament başladık. Bütürdük mana. Мындан бир нече күн мурун Ноокат районунун Кулатов айыл өкмөтүнүн тургуну Бүзейнеп Мамытова аттуу аял атасынан калган үйдө жашап жатканын айтып, бирок ал үйдөн инеси кууп чыгарууну көздөгөнүн билдирген болчу. Анда атасынан калган 30 сотук жердин 4 сотук жери менен эски үйдү берүүсүн талап кылган. Мындан башка да бир катар жагдайларды айтып чыккан болчу. Деген менен Бүзейнеп айымдын айткан сөзүн анын жакындары төгүндөп жатат. Bir balam var, bir balam ekөөз жашайт. Ал балам 9 класста окуйт. Өзүм 2 группа инвалид, мен бир бөйрөгүм жок. Мага дегенге мүмкүн эмес. Ол жалган. Энди мындай карап көрөйүк. Эки турмушка чыкканмында да бите балам бар да. Бите балаңыз сен көрүп калсаңчы аны. Мынау бите балаңыз же бул деп айтып көр бир ооз. Эки уулу бар, бу жерде бир уулум дептир. Энди Кудай көрүп турат. Бандеден жашырбаган, Кудайдан жашырбаган бандеден жашырып эмне кылабыз дейт. Бетте эки уулу бар, биз ам карап турбайбыз. Канча балаңыз бар? Мына бир эле балам бар. Өзү 2 балам бар. Бир балам оякта калган да. Бүзейнеп Муратовага бир туугандары атасынан калган 22 сотук жер тилкесине 3 бөлмөлүү үй салып беребиз дешкен. Бирок Бүзейнеп айым аталган жердеги курула турган үйдүн кичине экенин, ага 2 кабаттуу үй салып берүүнү туугандарынан талап кылган дейт инеси Нематылла мырза. Ал эми Бүзейнеп Муратова бир туугандары сел түшүү коркунучунда турган жерге үй салып берүүнү көздөп жатышканын, мындан улам ал үйгө чыкпай турганын айтууда. Мына 30 сотиктин бардыгын сага бербейм, бир сотикти. Селене жазып атпай булар, көчөгө чыгарам деп. Ушунча жерге мени баткырбай жатпайбы? Жылга кочого куу берип, же каттык сөгүп, же бир уруп, эч кандай туура эмес сөздөрдү айтпаш керек. Куданын алдында жооп беребиз го биз. Кантип мен бир тууганды куу берем? Ал жерди 2 этаж үй саласын дейт да, болчу. 2 этаж үй салганга мен азыр ушу күндө бир машинам, же бир коротолгон коюм, же бир жок дегенде бир жылкым, же бир иштекем жок мен. Өзүм ошол тала түздө эле жүрөм, тапканымды ушу балдарыма иширип жедирип, ушул үйүм бүтүр элек дажечи. А мен макул дедим, үйдү салгандан кийин бүтүрүш керек да. Биз жакында салып бүтсөк, сотко берип токтотуп койду. Ушул азыр көтөрүлүп калат деди, балычы аңыз. Бүтөт деди. Даже энди келип атат ужас туруп. Иншалла оны тойлот баарына. Мына мен айтсам, мен да берем жардам, бербей эмес, берем. Сиз буга чейин апаңызга көп эле жолу айткансыздар, туурабы? Көп айтканмын, монетке үй салайлы, коюң апа деп айтканмын. Бөлүнүп чыксаңыз өзүңүзгө жакшы, мен келип карайм дегем. Карайм дегем, ого дагы көнбөйт. Анан мен эме кылайм башка. Учурда бир туугандар талашып жаткан 30 сотук жер жана андагы үйдүн Ноокат райондук соту Нематылла Муратовдун пайдасына чечкен. Тагыраагы учурда аталган үй Нематылла мырзанын уулу Ислам Таштановдун атында. Бирок Бүзейнеп айым ал үйдү атенем мага оозеки мурас кылган дейт. Анын бул айткандарын айрым коңшулары кубаттаса, ошол эле учурда Муратованын башка бир туугандары төгүндөп жатат. Атенемге же мен кагазга мындай таштаң деген эмесмин. Атенем сен кыжалат болбо кызым, атайым үкөмүмдө жер бар, сен документ кылып алсаң болот, жашай бересиң, каяка барасың десе, мен иш жака барбайт экенмин, мына кызыл китеп кылып алганмын да. Мурас катары бакканым анык, өтө жашаганым анык. Анан биз барганда атам көп айтат деди. Ниматам отурбайт бул үйгө, Бүзейнебам отурбайт бул үйгө, Ислам кары отурат. Мен Исламга үйдө өткөрүп койгонмун деген. Мурат Таштандын небереси ол. Анан буга подарка кылып, авам өзү биз көз тиригиде айтканбыз, аба ушуну бир нерсе кылып коюң, эртең булар экөө мамилеси келишпейт, илгертен эле буну бөлүп коелу десем, мен үй сапыренже мынабады стандарт үйгө мен күчүм жетпейт, немең мага кичине сиңдин капак кылып койду деди. Биз аталган тилкеде сел түшүү коркунучу барбы деген суроо менен өзгөчө кырдаалдар министрлигине кайрылдык. Алар бул аймакка буга чейин байкоо жүргүзүлбөгөн 2 күн ичинде мониторинг жасалып, жыйынтык чыгарыларын айтышты. Ал эми жергиликтүү бийлик аталган жерлерде башка адамдар бир нече жылдан бери тынч жашап келгенин, бирок сел түшөөрүн жана сел агуучу канал казылганын билдиришүүдө. Бул эжен атага жер чыгарып бериптир. Жер чыгарып бериптир. Бирок ошол эле эже катарды адамдар жашап атат. Сел кана болуп, мындай сел өткөн жер эмес. Бирок сел түшөт. Мезгилде, ошол жааган мезгилде эле каналдан алса сел түшөт. Бирок сел кана деген тема жок да, ал жердечи.
Бул эжеден кийин мектеп бар, адамдар бар, жашаган эл бар да, кадимгидей эле жыш эле жайланган, барып көрсөңөр деле болот да. Ушул жерден айта кетчү жагытта Нематулла Муратов 2008-жылдан бери Орусиянын жараны. Ал чет өлкөдө жүрүп атасынан калган эски үйдүн жанына бышкан кыш менен там салган. Бирок бир туугандардын талашы көп жылдан бери уланып, Муратовдордун атасы Таштан Муратов кайтыш болгон. 2016-жылдан бери күч алып кеткен. Нематулла мырза аялы менен эки башка жолго түшкөн. Ага эжеси Бүзейнепти күнөөлөсө, Бүзейнеп Мамытова эниси тынчтык бербей жатканын айтууда. Мына жерлерди бузуп салган, мына чекеден. Мына үйгө көмүрдү киргизип салды, тобокторду камап койду. Азыркы күндө мындай тобок кепелер бар мына үйдүн ичинде. Ач десең ачпайт. Мына фактически кепсиңер көргүлө. Мына ушунча катта жерге мынаны алып ташаган, мынаны эч кимге бербей бузуп салган мына. Мына алмаканада мына көмүр куюп, мына жакта турган көмүрү. Бир туугандардын бүтпөгөн чири жергиликтүү бийликти да бир топ жүдөтүп туралар. Бир нече жолу жараштырганга аракет жасаганы менен бирок майнап чыккан эмес. Ал эми жергиликтүү бийлик эгер аталган жер чын эле кооптуу болсо, Бүзейнеп айымга башка жерден жер тилкеп берүүгө да даяр экенин билдиришүүдө. Башка жерден карашты берсе болот. Быйыл трансформация болуп атат, 106 гектар. Быйыл Кудай калса 1-2 айдын ичинде берип калсак, башка жер тартып документарный берилген эмес болуш керек. Билбейт экенм жону. Ал Нематка менин жерим буга подарка кылдым деп атканда, эгер эженин өзүнүн документарный жери болсо, башка жерден алып берсе болот. Берип ошол жака чыгарса болот. Жерди селканада эгер бул жак башка жактан жакшы жерден жер берсе, көчүп чыгасызбы, салдырып берсе? Ошол жерде чыгам. Чыкпайм, уже бүттү. Өлсөм өлүгүм чыгат, тиригим чыкпайт. Ачык эле айтып коеюн. Пайден кетпес. Пайден. Ошол жерден өлсөм өлүгүм чыгат, тиригим чыкпайт, болду. 4 сотик дияби, 2 сотик дияби, 1 сотик дияби чыкпайм, болду. Биз сөз кылган Мамытовдордун үй бүлөсү 8 бир тууган. Нематулла Мамытов үй бүлөнүн эң кичүүсү болсо, Бүзейнеп айым кыздардын эң кенжеси. Бул талаш качан бүтөт, ага ким чекит коет, азырынча белгисиз. Рыспай Мажитов, Тимурлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ноокат району.